Үтүркалиев атындагы Чолпон жалпы орто билим берүү мектеби адабий окуу 3-класс башталгыч класс мугалими Өскөнбаева Кымбат Ишембаевна. Бүгүн балдар биз адабий окуу сабагынан жаңы чыгарма менен таанышабыз. Эне жана бейиштин мөмөсү деген бул чыгарма Баткен областында болуп өткөн окуя экен. Демек бул уламыш. Жаныбызда жардам берип жаткан ата-энелерибизге рахматыбызды айтып, сабагыбызды баштайбыз. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын максаты ата-энеге кандай сый-урмат көрсөтүү керек экендигин билебиз. Ата-энени сыйлап, урматтоого тарбияланабыз. Анда мен менен биргеликте бул чыгарманы кунт коюп, угуп, уюн кубулжутуп, сөймөлөрүңөр менен жылдырып окуганга аракеттенесиңер. Китебиңердин 11-бетин ачкыла. Эне жана бейиштин мөмөсү уламыш. Өткөн заманда бир кемпир чал жашаптыр. Алардын жалгыз уулу болгон экен. Уулун жаңыдан эле үйлөнтүп, келиндин ысык чайын ичип, нанын жеп, сыйын көрүп отурар кезде карыя катуу ооруп калат. Көп өтпөй абышка көз жумду. Мезгил зымырык куштай өтүп жатты. Кемпир карылыкка бир отоло моюн сунуп, келин уулунун колун карап отуруп калды. Келини өз убагында тамагын берсе берип, бербесе ачка калтыра турган болду. Кемпир көргөн күнүн уулуна айтайын дейт, бирок мерез келинди уулун да кууруп жеп, экөөнүн турмушуна зыяным тийип калбасын деп унчукпайт. Кемпир бара-бара өңдөн азып, алдан тайып, сыртка кирип чыга албай калды. Кошуналарына барып ал жайын сурашканга да алы келбеди. Кемпирдин акыбалын көргөн келгендерди келини жактырбай, кагып силкине бергенинен улам кошуна колоңдору да чочулап, кийинчерээк каттабай калышты. Ошентип кемпир ооруга чалдыгып, төшөккө жатып калат. Дагы эле уулунан келининин кылыгын жашырып, ал жөнүндө жаман сөз айтмак тургай кайра мактап, бул кесел өзүнүн карылыгын кесепет экенин айтат. Акыры ал ушул тагдырына моюн сунуп, эмнеси болсо да уулунун турмушу бузулбаса экен деп Кудайдан тилейт. Бир күнү кемпир төшөгүнө жатып, жамынчысын оңдоюн деп колун сунса, тарамыштуу териси шалбырай түшкөн, тамырлары көөп кеткен арык манжаларына катуу бир нерсе урунат. Оозуна салса даамы ширин нерсе экен. Чайнап жегенге тиш кайда? Ээрдин кемшеңдетип соруп жатты. Ошол түнү анын ичер суусу көрөр күнү түгөнүп, ой дүйнө кете берет. Кемпирди жээк жааттары, тууган туушкандары ары жууп, сөөгүн жерге беришет. Бүт арманы, таарынычы, кубанычы кемпирдин өзү менен кошо кетет. Арадан бир нече жыл өткөн соң, жаз алды менен кемпир коюлган мүрзөдөн бир жашыл көчөт өнүп чыгат. Көрсө карыган энин оозунда кеткен жемиштин данеги жарылып, көктөп, мүрзөнүн топурагын жарып чыккан экен. Ал кийин чоң даракка айланат. Анан жыл сайын шагы келген мөмөсүн адамдарга тартуулап, ошол тирүү кезинде көкүрөктөгү арманы толтура кеткен кемпирге сооп алып келет. Мүрзөдөн өсүп чыккан бейиштин мөмөсү көргөн эл аны өрүк деп атай башташат. Жыл сайын эзилген мөмөсүн жеп, анын керемет ширин даамы эле эмес, дарылык касиети да бар экени билинип, кийин далай жерге кабар жетет. Анан ал жемиш көп ооруларга даба, дары катары колдоноорун билгендер данектерин алып, короолоруна эгип, көчөттөрүн өстүрүп баштайт. Жаздын мээрим чачкан күндөрүндө апакай гүлдөрүн тегиз ачкан өрүк зарылуу Баткен аймагы көңүл кушун көкөлөтсө, жайкысын береке чачкан токчулуктун асыл мөмөсүн берип, бүгүнкү күнгө дейре элге ырыскы болуп келет. Мына балдар, бул чыгарма, бул уламыш Баткен чөлкөмүндө илгертеден бери атадан уулга, энеден кызга айтылып келаткан мурас экен. Мына биз балдар, өткөн сабагыбызда Баткен областы жөнүндө бир аз маалыматыбызда мен айта кеткем, ушу Баткен өрүктөрү азыркыга чейин өзүнүн даңктуулугу менен Орто Азияда белгилүү болуп келе жатат. Андан кийин балдар, чыгарманын төмөн жагындагы суроолорго жооп издөөнү баштайбыз. Карыган кайненесине келини кандай мамиле жасады?
Ал туурабы? Бул жөнүндө уулу билди беле? Ал эмне кылыш керек эле деп ойлойсуңар? Мүрзөдөн кантип өрүктүн көчөтү өнүп чыкты? Ошол жердин текстен таап окугула. Өрүктү эмне үчүн бейиштин мөмөсү деп атап алышыптыр? Ал кайсы жакта өсөрүн билип алгыла. Эмесе балдарым, сак саламатта болгула.